Рамазан чатыры долбоорунун 4-күнү Елистан Ак Ниет бирдик балдар үйүнөн бөөктөр коноктолду. Бул жолку кооз ачуу Раян Билдинг компаниясынын эсебинен өткөрүлдү. Аталган компаниянын башкы директору Айжанат Уланова балдарга жакшы кылоо тилектерин арнап, бөөктөргө жилеттерди белек кылды. Кичинекей кыз болгон. Анан мен ислам менен, дин менен, Kur'an менен кантип таанышкам. Мен ошол жөнүндө бүгүн бир аз айткым келет. Мамам бир 7 жаш кезимде 3 эле зикирди үйрөттү. 3 эле. Өзүңүздөр зикирди баарыңар билесиңерби? Kur'anды жатка билгендер барбы баарыңарда? Машалла, машалла. Канчадасыңар? Ар кайсы жашыңарды айтсаңар? Машалла, машалла. Улуурактары да бар экен. Бирок мен азыр ошол 3 эле зикирди билем. Альхамдулилlah, Аллаху акбар, субханаллах. Иш-чара Кур'ан менен башталып, диний жана коомдук ишмер азаматтаргын балдарга ислам жөнүндө айтып берди. Рамазан чатырын белгилүү алып баруучу Мыйзам Абдумаликов жана таланттуучу Уларбек мырза колдоп келишти. Ал эми Кайнар групп ресторандар түйүнүнүн бренд-шеф ашпозчусу көптөгөн эл аралык сыйлыктардын ээси Эмил Жангиров бөөктөргө өз колу менен тамак жасап берди. Белгилүү бийчи Жан Войнов балдарга оюн зоок тартуулаган аниматорлордун акысын төлөө менен алардын сүйүнчүсүнө себепчи болду. Бөөктөр нашид ырларын ырдап, манас айтып, таланттарын көргөзүштү. Рамазан чатыры балдарга майрамдык маанай тартуулап, алардын кубанычына себепчи болду. Бул кары эже байкелерибизге жардам берип атканыңыздарга терең ыраазычылык сиздерге. Ума журналына чоң рахмат. Ишиңиздерди көрүп аябай кубандык. Бул жалпы кыргыз элине, мусулман элине үлгү боло турган сонун бир иш-чара болду. Маанайлар албетте аябай сонун, аябай мыкты. Себеби мындай иш-чарада мыкты болгондо качан болмок эле дегендей. Өтө мыкты, өтө жогорку деңгээлде өттү. Ушул иш-чараны уюштурган ушу Умма журналына терең ыраазычылык жана Раян курулуш компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз.